кафирлар да кылган эмес. Софиянын уулу ислам динине даңазалаган инсан болгон. Ким? Баягы акырында өлөрүндө жихадка кетип атканда келет соот кийип ошо жөнүндө айтып атат. София ушундай баланы тарбиялаган да. Ал баланы тарбиялоодо ушундай метод колдонгон экен. Капкараңгы үйгө камап, уруп, согуп, сен келечекте ушундай баатыр инсан болосуң деп тарбиялаган экен. Ал Зубайр ибн Аввам. Зубайр ибн Аввамдын уулу ким болот? Абдуллах ибн Зубайр. Абдуллах ибн Зубайр бир убакта бир туугандар жердин үстүндө исламды даңазалаган падыша болуп турган. Абдуллах ибн Зубайр 7 жашында эмне деген сөз айткан? Ким билет? Исламды байгас үчүн. Мен исламды даңазалаш үчүн келгенмин дейт. Бул субханаллах өтө сонун сөз. Караңыз, бүгүнкү күндө сиз менен биз 30-35-40 жашка келсек дагы бул сөздүн үстүндө ой жүгүртө элекпиз. Сиз менен биз машинаны даңазалаш үчүн келгендейбиз да. Туурабы? Бир матизди, арзуган матизди. Же болбосо бир туугандар күлөсүздөр, бирок биздин амалыбыз ошол нерсеге далалат кылып атпайбы? Дал эле намаз сабактан жарым саат мурда келебиз, машинаны айланат 5-6 ооз машинаны ошол матизди мактап, же болбосо пассатты мактап ошол деп турабыз. Биз ушул амалдан кийин кантип айта алабыз биз исламды даңазалай алабыз деп? Мечитке кирбесек, ушундай сонун мечитке эртелеп кирип сабагыбызды кайталабасак, Куран окубасак, Куран окуп лаззат таппасак, дагы башка жакшы амалдар кылып мечитке жеткизди Аллах субханаллаху таала. Сүйүнүп мечитке чуркап кирип кетпейсиздерби? Сөзсүз азан айткандан кийин анан жамаатка камат айтып атканда чуркап кириш керекпи? Мен таң калам, мен бир нерсеге таң калат элем. Жаназага келип, жаназага мечиттин ичине кирбей кеткен адамдарга таң калат элем. Аллах таалам алардын пешенесине жазган кордугу ал. Мечиттин алдына алып келип туруп мечитке киргизбей койгондугу. Мен бүгүнкү күндөгү окуяны кордук деп айтпаймын. Бирок ошого жакын мечиттин алдына алып келип туруп Аллах таалам сиздерге тауфик бербей атат мечиттин ичине киришке. Куран окушуңуздарга тауфик бербей атабы? Ибадат кылышыңыздарга тауфик бербей атабы? Сабакты кайталашка тауфик бербей атабы? Аллах тааламдан тауба кылыңыздар күнөөңүздөр үчүн. Себеби Аллах субханаллаху таала бир неаматты биздин күнөөбүз гана себептүү көтөрүп коет. Мечиттин алдына келип туруп, ушундай мечитке кирип 2 рекет намаз окуй албасак, 2 рекет мечиттин хаккысын окуй албасак, кыяматтын келишини күтүңүздөр. Себеби кыяматтын аламаттарынын бирөөсү мечиттин алдынан өтүп туруп 2 рекет намаз окуп кетет. Ал эмес, бул алдынан өтүп деп айтылган. Сиз менен биз кирип туруп 2 рекет намаз окуй атабыз го. Субханаллах, бир туугандар Абдуллах ибн Зубайр ушул сөздү айткан 7 жашында. Сиз менен биз 70 жашта айта алабызбы? Бул сөздү айта албайбызбы? Аллахка белгилүү. Дүйнө менен өлүп кетебиз. Эгерде ушул абалда кетсек, бир туугандар капа болбоңуздар, ушул абалда кетсек, дүйнөнү даңазалап өлүп кетебиз. Андан башка эч нерсе эмес. Ислам үчүн эмне кылдыңыздар? Эмне кылдыңыздар? Бүгүн өзүңүзгө отчет бериңизчи. Эмне кылдыңыздар ислам дини үчүн? Кандай кызмат кылдыңыздар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келечекте кызматын айтып беребиз иншаллах. Сахабалардын кызматтарын айтып беребиз. Башка ошол инсандардын ислам тарыхында ушундай салымдарын кошкон, ислам дининин даңазалуу болуусуна салым кошкон инсандарды айтып беребиз. Сиз биз эмне салымыбызды коштук? Эмне кылдык бүгүн эртеменден кечке чейин эмне кылдык? Бул суроону мен сурабаймын, бирок өзүңүздөр барып жатарда сураңыздар өзүңүздөн. Эмне кылдыңыздар? Сабакка келдиңиздерби? Келдиңиздер, бирок даярданбай келдиңиздер, сүйүнбөңүздөр бул нерседен. Даярдансаңыздар 1-2 жооп берип атат, калган 15-20 жактыңар унчукпай, уялбай олтурасыздар. Балким менин сөзүм катуу тиеттир бир туугандар. Бирок сизди ойлонтура турган сөз. Не пайда? Мен бир нерсеге таң калат элем. Кээ бир адамдар китеп окушат, китеп окуудан максаты түшүнүү, амал кылуу эмес. Китеп окуудан максаты эптеп ошону окуп өткүзүп коюу. Сиз менен биздин абалыбыз, мына азыр олтурган абалыбыз ошондон айырмасы жокко окшоп баратат. Жөн эле келип олтуруп коюу, туура. Жакшы амал. Келип бир адарды көрүштүк, келип кичине болсо дагы пайда алыштык. Бирок сиз менен биз андан көбүрөөккө жеткенге мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Андан көбүрөөккө жеткенге мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Ручка алып келиңиздер десек, жөн эле 5-6 сабактан бери келип жүрөбүз, туурабы? Бир ручка алганга эмне кудуретиңиздер жетпейби? Дептер алганга кудуретиңиздер жетпейби? Алып берелиби? Алып бериңиздер десеңиздер, мен алып берем иншаллах. Эмне бир китеп алганы, китеп алып туруп могул жерде алдыңыздарда коюп окуганы кудуретиңиздер жетпей атабы? Бир туугандар, эгерде жок десеңиздер, спонсорлор бар, алдырып беребиз иншаллах. Бир китеп үчүн, мисалы айтайлы, макул бул китеп кичине кымбатыраак болуп калды. Бирок негизинен бир китеп 500 сом, 600 сом. Субханаллах, наныңыздардан аягыңыздар, жеп аткан чайыңыздардан аягыңыздар, бирок китептен аябаңыздар.
Наныңыздар ичиңиздерге кирет, артыңыздардан сасып чыгып кетет. Китебиңиздер бир туугандар өзүңүз окуйсуз, үй бүлөңүз окуйт, балаңыз окуйт. Бул акыйкат бир туугандар. Үйүңүздө канча китебиңиз бар? Көпчүлүгүбүздүн китебибиз жок бир туугандар. Бул ачынарлуу нерсе эмеспи? Сиз менен биз китебибиз жок, кантип сабаттуу мусулман болобуз? Кантип илимдүү мусулман болобуз? Китеп окубай туруп кантип динге кызмат кылабыз? Туура кандайдыр бир деңгээлде кызмат кылышыбыз мүмкүн, бирок аалымдардай, чоң илимдүү ислам динине салым кошкондой адамдардай кызмат кылайлы деп улуу максаттарды коюп жашабайлыбы?